Кыргызстанда аз эмгек акы үчүн иштеген кошуна өлкөлөрдүн жарандары көбөйгөн. Бул тууралуу парламенттин жалпы жыйынында депутат Жанар Акаев айтып, Орусияда жүргөн миллион кыргызстандыктардын кызматтарын алар толуктап жатканын белгиледи. Буга тигүү, курулуш тармагында иш берүүчүлөр себепкер экенин кошумчалап, сырттан келген мигранттар кыргызстандыктарга караганда 2 эсе арзан иштеп жатат деди. Швея тармагында иштеген, тигүү тармагында, курулуш тармагында иштеген бүт кыргыз жарандарын иш берүүчүлөр жумуштан бошотуп, кошуна өлкөнүн арзан күчүн алып атат. Сен 15 000 айлык алсаң, алар 6 000 айлык алат экен деп алардын баарын жумуштан бошотууда. Өз көмөчү үчүн жан тарткан иш берүүчүлөрдүн кесепетинен сыртка чыккан мигранттардын саны жыл сайын өсүп жатканы жыйында ар кандай кайчы пикирге жем таштады. Анткени айласы кеткен кыргызстандыктар жумуш издеп Орусия, Казакстан сыяктуу бир канча өлкөнүн эмгекчил күчүнө айланып жатканы белгилүү дешет парламент өкүлдөрү. Мындан улам Кыргызстанда эмгектенип жүргөн ар бир чет элдик жаран айына 1000 сомдон патент сатып алып иштеши керек. Айына 1000 сомдон патент сатып алып иштесин, 500 сом болобу, 1000 сом болобу. Жылына бюджетке миллиардка жакын акча түшөт. Бул бюджетке чоң салым да. Азыр ал акча түшпөй атат. Азыр ал келген мына бүт карасаңар курулушта, мына өткөндө чүйдө гостиница куруп аткан, көп кабаттуу үйлөрдү куруп аткандар бүт кошуна өлкөнүн жарандары болуп кетти бизде. Алар бизден патент төлөп, бюджетке салымы жок. Алар мына сиздердин 10-чу бөлүмдүн кызматкерлерин байытып атат. Алар төлөгөн акча сол чөнтөккө кетип атат, бюджетке кетпей атат. Өлкөдөн чыккан мигранттар миграция кызматынын демилгеси менен эми 300 сом төлөп камсыздандырылышы мүмкүн. Бул тууралуу буга чейин аталган кызмат билдирип, коомчулуктун сынына кабылган. Мындай сунушту депутаттар аткаруу бийлигинин жоосунсуз жоруу катары баалашып, бүгүнкү жыйында аталган маселени ачыктоого аракет кылышты. Сыртта жүрүп кыйын акыбалга түшкөн мигранттардын ошолор акча таап бериш үчүн, эгерде Кудай сактасын каза болуп калса, ооруп калса, Кыргызстанга кайтуусуна жардам берүү үчүн 300 сомдон камсыздандыруу кылыш керек деп кылганга сунуш берип атабыз деген маалымат чыгып кетти. Мен сиздерден бир гана суранычым, андай маалыматтарды бир деталдык түрдө иштебей туруп, ачыкка чыгарбайм да уят болбогулачы, биринчи иштеп туруп чыгаргылачы, иштеп чыгаргыла. Камсыздандыруу боюнча ар бир чет элде жүргөн мигрант өзү чечет. Жок, биз азыр изилдеп атабыз, ушул маселенин үстүндө иштеп атабыз. Жанагы биздин жарандар барганда социалдык жактан жеңилирээк камсыз болсун деген гана атайын иш тобубуз бар. Жалпы аларды ишин жеңилдетүү боюнча, ошол боюнча гана иш жүргүзүлүп атат. Ал эми милдеттендирүү боюнча эч кандай бизде сунуш жок. Парламенттин бүгүнкү жыйынында улуттук мыйзамдарды өз ара шайкеш келтирүүгө багытталган тышкы миграция боюнча мыйзам долбоору да каралып, анда жазык аткаруу жайларындагы чет элдик жарандарды чыгаруу көйгөйлөрү ортого салынды. Учурда Кыргызстандын абактарында 360 чет өлкөлүк жаран жаза мөөнөтүн өтөп жатса, 2018-жылы өлкө чегинен мыйзам талаптарын бузган 368 чет өлкөлүк жаран чыгарылды. Мына 3-чү пункту карасаңыз, өзгөчө учурларда бюджеттик каражаттын эсебинен деп турат. Ооба. Ушул өзгөчө учурлар кайсы учурлар? Өзгөчө учур дегенде, бул баягы чыгарып жаткан адамдар, жарандардын же жарандыгы жок адамдардын өзүнүн каражаты жок болсо, экинчи учуру чакырылган жана кабыл алган уюмдун же жеке жактын дагы мында жок болгон учурда өзгөчө учур баягы чыгарып жиберүүгө тийиш болуп неме болгондо ушул кээ бир учурларда ушул бюджеттин каражатынын эсебинен колдонулат да. Мыйзамдын долбоору күчүнө кирсе, мыйзамсыз миграция каршы күрөшүү мүмкүнчүлүгү жогоруларын демилгечилер айтышат. Бирок долбоорду ишке ашыруу үчүн 400 000 сом керектелет. Башкысы абактарда жаткан чет элдик жарандарды бекер бага отурбай, аларды мекенине чыгаруу тартиби жолго коюлмак. Гүлзара Бакаева, Канмет Биримкулов, Next TV.